Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабак 3кө көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы карап тургула. Мурдагы сабактарды эстей турган болсок, эмне 3кө кайсы, то есть 1ге кайсы гана санды көбөйтпөйлү, ал 3 чыгат. 23кө 1ди көбөйтөлү, ал дагы 3, 23 чыгат. Мындайча айтканда, 1ге көбөйтүүдө ал сан эч качан өзгөрбөйт, э. Мына карасаңар, 3тү 1ге көбөйттүк, 3 чыкты. 23тү 3кө 1ге көбөйттүк, 23 чыкты. 105ти 1ге көбөйттүк, 105 чыкты. Ал эми болсо кайсыл гана санды 0го көбөйтпөлү, ал ар дайым 0 чыгат. 3тү 0го көбөйтөлү, 0 чыкты. 23тү 0го көбөйтөлү, 0 чыкты. Ал эми 105ти 0го көбөтсөк, ар дайым ал да 0 болот. Ал эми болсо 0ду дагы бөлө турган болсок 3кө, эмне болчу эле? 0 болот болчу. Мисалы 0ду 23кө бөлө турган болсок, 0 болот болчу. Каалаган санды биз 0ду мисалы каалаган санга бөлсөк болот, бирок каалаган сан 0го бөлүнбөйт эч качан. Карагыла. Мынакей 3тү 0го көбөтсөк 0 чыгыптыр. 23тү 0го көбөтсөк 0 чыгыптыр. Ал эми 105ти 0го көбөтсөк 0 чыгып калган. Эми карагыла. 3түн көбөйтүү жадыбалы деген эмне? Мындайча айтканда бул 3тү бир жолу кошуу деген нерсе жөн эле 3 чыгат. 3тү 2 жолу кошуу деген нерсе кийинкисинде канча болот? 3тү 3 кошсок 6. Ал эми 3 көбөйтүү 3 деген 3тү 3 жолу кошуу деген нерсе. Канча болот? 6, андан кийин 9 болот. 3тү 4 жолу кошушубуз керек экен. Карагыла. 3тү 4 жолу кошсок канча барабар болот? 3 3 6, 9. Көрдүңөрбү? Мурдагысы чыгат да өзүнүкө чейинкиси. 9 чыгып, 9 3тү кошуп койсок 12. 3түн 5-чи даражасы деген 3тү 5 жолу кошуу деген нерсе. 4, 5 жолу кошсак, 3тү 3кө кошсок 6, 6 3тү кошсок 9, 9го 3тү кошсок 12, 12 3тү кошсок 15 экен жообу. 3тү 6 жолу кошуу деген нерсе кийинкисинде 3 көбөйтүү 6 деген 3 жерде 6 же болбосо 3 көбөйтүү 6 деп айтып алсак болот. Мынакей 6 жолу 3тү жазып чыктык. Эми кошолу. 3 3тү кошсок 6, 6 3 9, 12, 15, 18 болот экен жообу. 3тү 7 жолу кошуу деген нерсе келе көрөлү. Мынакей 7 жолу кошуп чыгабыз, 3кө 3тү кошсок 6, 6 3 9, 9го 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3тү кошсок 21. Көрүп атсаңарбы? Мурдага караганда 1ди кошуп койгон. Бул жакта көрүп атсаңарбы? Эмне? 3 жолу 3тү 8 жолу кошуп чыгыш керек экен. 3тү 8 жолу кошсак 24 болот. 3 көбүйтүү 9 деген бул мурдагыга гана 3тү кошуп койсок 27. Бул дагы ошондой алгоритмде иштейт. Ал эми маселелерди иштеп чыгайлы, карагыла. Бул жакта эмне бар экен? 3төн жазылган алча бар экен. Канча группа бар экен? 4 группа, Демек, биз 3тү 4кө көбөйтүшүбүз керек экен. А көбөйтүү деген эмне эле? 3тү 4 жолу кошуу деген нерсе болчу, 3 көбөйтүү 4 деген. Канча болот ошондо? 3 3 кошолу 6, 6 3 кошолу 9, 9 3 кошолу 12 болот. Демек жооп канча экен? 12. 3тү 5ке көбөйтүү деген эмне? 3 кошуу 3, 5 жолу 3 кошот экенбиз, Канча болот ошондо? 3 кошуу 3 6, 6 3 кошсок 9, 9 3 12, 12 3 15 экен. Демек жообу канча экен? 3 көбүйтүү 5тин 15 болуп турат экен. Бул жакта маселени карасаңар, алчалардан канча дейт? 1, 2, 3, 4, 5, 6 топ алча бар экен. Ал эми ар биринде 3төн экен, Демек, 3тү 6 жолу кошуп чыгыш керек экен. Же болбосо 3 көбүйтүү 6 деп жазып алсак болот, Сол жак бетинде көрүп тургандай. Кошупсак канча болот? 3 3 6, 6 3 9, 12, 15, 18 болуп калат экен, Жооп 18. 3 7 7-чи? 7 жолу кошуп чыгабыз, 3тү деген 3 4, 5, 6, 7 жолу кошуп чыгайлы.
3'tü 3 koşsang 6, 6 3 koşsang 9, 9 3 koşsang 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21. Бұл жақтан 8 жол қосып шығыш керек екен қарағыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 группа екен да. Келе қосып шығайлы. 2 жолы қоштық, 3 жолы қоштық, 4 жолы, 5 жолы, 6, 7, 8. Қайынды қосып шығасың? 3-ке 3-ті қошсақ, 6, 6 3 9, 9 3 12, 15, 18, 21, 24 екен. Жоқ, 24 екен. 3-ті 9 жолы дейді. 3-ті 9 жолы қосып қанша болады? 4 жолы қоштық. 5, 6, 7, 8, 9. 3-ке 3-ті қосақ 6 болды. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 екені. Жоқ, 27. 3-ті 10 жол қосып шығы. Мынайша айтқанда 3-ті 9 жол көйткенде не болды елепсті? 27. Ал мен дағын бір жол кейінгісін айтпадым емес біле. Кейінгісіне бір жол 3 қосып қойсаңар, 3 көйті 10 шығып қалады. Мынайша айтқанда 27-ге 3-ті қосақ 30 екен жауап. 30. Кейінгісін көрелі қарағыла. Көйтінің қасиеттері қандай болады. Мынайша айтқанда бұл 4 группа. Мысалы 4-ті 3-ке көйсек тілі бірде болады. 3-ті 4-ке көйткенде. Мынайша айтқанда көйтіді орын алмаштырғанда көйтінде өзгербейді. 4-ті 3 жолы көйттік бі, же 3-ті 4 жолы ба. Қарасаң, мынаки 4 группа бар екен. 4 группа бар. Ал эми болсо, әрбірінде 3-тен бар екен. Демек 4 көйті 3 та. 3-ті 4 жолы қосып жатқанбыз та. 3 қошу 3 қошу 3 қошу 3. 12 болады. Ал эми болсо, бұл жақта наоборот, 3 группа бар екен. 4-4-тен болғанда, 4 қошу 4 қошу 4. Бараранча 12. Эми эстеп алууларда эмне кандай гана сандардын көйтүнүсү местасы алмашпасын ар дайым деп болот. 3-кө 5-ти көйсөк 15, 5-ти 3-кө көйсөк 15. Көрүңөрбү? Болгону орун жайы алмашып калган. 6-ны 3-кө көйсөк да 18, 3-тү 6-га көйсөк да 18. 4-тү 5-ке көйсөк деле 20, 5-ти 4-кө көйсөк деле 20. Эми аралла 3-тү канчага көйткөндө 21, эсептейли. 3-тү бир жолу көйсөк, же болбосо мисалы батыраак иштесек болот. Бузанчы канча саны 3-кө көйсөк 21 болот. Же болбосо 3-тү көрөлү. 3 кошулган 3 канча болду? 6 болду. Дагы кошсок 9, 12, 15, 18, 21. Канча жолу 3 болуптур? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек 3-тү 7-ге көйсөк 21 экен. Же болбосо 7-ни 3-кө көйсөк 21. Себеби карасаңар, 7-ни 3 жолу кошсоңор канча болот? 7-ге 7 14, 14-кө 7-ни кошсок 21 болот. Мисалы карагыла, бул кубка окшогон карасаңар, мислар бул 3 көйтү 3 деген нерсе канча бар экен? 3-тү 3 жолу коштук да 9 болот экен. Мисалы көйтүн даражасын толуктаңыз карап тургула. Сыртты көздөй, бул жакта көздөй. Мына 3-кө көйтүп жазыңыздар. 3-тү 3-кө көйсөк канча болот? 9 азаматтар. 3-тү 8-ге көйсөкчү? 24. 3-тү 2-ге көйсөк? 6. 3-тү 1-ге көйсөк? 3. 3-тү 9-га көйсөкчү? Туура 27. 3-тү 3-кө көйсөк? 9. 3-тү 10-га көйсөкчү? Туура 30 болчу. Ал эми 3-тү 4-кө көйсөкчү канча болот? 12. Бул жакты иштеп чыгайлы эмди. 3-тү 5-ке көйсөк канча? Туура 15. Чогуу иштешебиз, 3-тү 4-кө көйсөк канча? 12. 3 жерде 7 канча болот? 21. 3 жерде 9чу? Бир аз убакыт берениздер, шашпай иштеп алып туруп жооп бергени. 27 болот экен, 3 жерде 6чы?
18. 3'ü de biringer. 3. 3'tü 3 koysak 9. 3'tü 2 koysak 6. 3'tü 2 koysak emneli? 3 qo'shib 3 bo'lsa 2 жолу окшош деген нерсе. Ушумен сабак саяктады. Саламат болуңуздар, урматтуу окуучулар.